электрондук жана кошелек боюнча абдан чоң маселе бар. Анткени ал жерде мен жана айтып кеткендей ишкерлер жана жеке жарандар аралашып кеткен. Мына кабыл алынган мыйзамда жазылып турат. Эгер ишкер ал чоң мындай айтканда юридикалык жак болобу, же мындай кичинекей ИП болобу, жеке мындай ишкер болобу, ал эгер ошол электрондук кошелекту өзүнүн ишмердүүлүгүндө башка тараптын, башка жарандын атына ачылган эсепти колдонсо, анда айып киргизилди кабыл мыйзамда. Мен мисал келтирип коеюн, мына биз тамактандыруу жайларга барып кирип калабыз. Ошол тамак жеген электрондук ошол жана банктардын эмесине төлөп коебуз деп. Төлөйлү десек, мисалы кафе, эми билбейм, бир эме деп коелу, бир аталыш менен. Ал жерде төлөсөк, жөнөкөй бир башка бир жарандын эмеси турат да, эсеби, ошого төлөйбүз да. Же дүкөнгө киребиз, ошо телефон менен жана эмени төлөйлү десек, QR код болобу, же номер телефон менен болобу, башка жарандыкы да. Ошондо мына салык кызматы өзүнүн рейд көзөмөлүндө барып ошондой аныкталып калса, чын эле башкага ачылган эсеп болсо, анда айып, бирок биринчи жолу расмий эскертүү. Биз деле дароо эле ошол мындай айыпты салып төлөсүн деп кыйнаталы деген деле максат эмес. Бул эң биринчиден ишмердүүлүк менен алек болсо ишкер, анда мындай айтканда таза иштеп, ошол ишкердин атына ачылган ошол банктын эсебин колдонуп, кардарлар келип акчасын төлөсө, ошол ишмердүүлүктүн ишкердин эсебине ошо акчасын которсун. А башка бирөөнүн атына болсо, бул айып салынат, э? Айып салынат. Биринчи жолу расмий эскертүү, экинчи жолу болсо 65 000 сом айып салынат.